Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, чыр дүйнөдө эмес, ыр дүйнөдө жашайлы деп биздин таланттуу апалар телеберүүбүздү баштайбыз. Бүгүн дагы өзгөчө коноктор катарыбызга келип, төрүбүздүн көркү болуп отурган чагы алды менен сиздерге жакшы жылуу салам айтабыз дагы. Бүгүнкү эфирде маектер, ырлар, жакшы бир таланттардын баягы көзүн ачабыз. Анткени кыргызда жакшы сөз бар, булак көрсөң көзүн ач дегендей. Немесе кандай ырлар жаңырат, алдыда сиздер менен чогуу көрөбүз. Токто өмүр, токто кайда шашасың, токтой турчу бул жолду да басасың, жибиң менен байлай турчу бир азга, жок дегенде апам узак жашасын деп жаш акын Мелис Маматжанов жазгандай, бүгүнкү эфир таланттуу апалар деп аталат. Андыктан биздин таланттуу апалар кандай талантка бай, кандай ырга бай, казынасы кандай, бүгүн толугу менен эфирден көрөсүздөр. Анда мен эфирде баштаардын алдында апалар менен тааныштырып өтөйүн, андан кийин кепти баштайбыз. Менин оң жагымда жалаң кыздар жана мен деп дайыма өзүнүн айланасына таланттуу апаларды, таланттуу айымдарды, ажарлуу айымдарды алып жүргөн Кубаныч Эсеналиев агабыз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Андан кийинки катарда Күсөр Мамбетова, Бактыгүл айым. Кош келипсиз. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Жакшы буюрса. Андан кийинки катарда Токоева Зинагүл айым. Өзүнүн бир 3 айымдан өзгөчөлөнүп бир үкү топу кийип кооздолуп келген. Андан кийинки катарда Мамашева Ирина эжекебиз. Кош келипсиз сиз дагы. 4-нчү болуп Алашева Гүлипай эжекебиз. Эжекелер кош келипсиздер. Эми бүгүнкү эфирде жалаң ырлар жаңырат. Анткени эки кыргыз жолугуп калса эле бирөө ырчы болот дейт, бирөө сынчы болот дейт, ансыгандай. Кубанычбай экөөбүз жакшы бир коштоп колдоп отурсак, бүгүнкү эфирдин көркүнө чыгат болуш керек. Эми алды менен ырга өтөлү. Кайсы ырды баштап бересиз эжеке? Сизден баштай берели, төрдөн төмөн карай. Жакшы болот. Мен эми Дербишкан Азиз агайдын Гүл ыргытуу деген чыгармасын окуп
баракелде. Бар болуңуз. Баягы азыр эки адамдын алдындардашкы сиз бүтүндөй Кыргызстандын жумура журтунун алдындарда атасыз. Чыгармачылык эркиндей берсин. Эми учкай ыр учурунда кеп кылуу тууралуу ушул төбөдөгү төп келген 4 айымды каяктан алып келдиңиз, каяктан табышып келип калдыңыздар дегендей. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Мен да ушуну кай жерден дагы айтып кете алам деп ойлоп турдум эле. Биринчиден Кутман күнүңүз менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн Кудай буйруса жаркыраган жайды узатып, күркүрөгөн күздүн алгачкы күндөрүндө отуруп турабыз. Анан бул айымдар жөнүндө айта турган болсом, ушул айымдын баары тең мына могу жерде турган Зина Токоевадан башка үчөө тең ушу өнөр чөйрөсүндө табыштык. Зина Токоева менен болсо мындан көп жылдар мурда таанышпыз. Анан өзү Акталаанын кызы, бирок мен жактын келини. Бизде келин болуп кетет да, сөзүн ачыгы. Негизинен алганда ушул айымдардын баары тең дагы үчөө кошо але келмекмин. Аябай шарттуу себептер менен келе албай калышты бүгүн. Аябай келебиз деген акат жана такат баскан. Бирок ошолор келбей калгандар кошулуп, ушулардын баары тең Акталаанын айымдары. Жалаң Акталаа районунун айымдары. Ошо бир экөөнү айтып баштадым эле, Акталаа алгандан кийин дагы карасам Акталаа коюп, апай, анан ушундай идея келди. Мен жалаң Акталаалыктарды алып барайын деп атып, анан ошо Акталаанын айымдары жер тамырдан эл тамырдап коет. Анан ушул айымдардын баары менен эле баягы Facebook баракчасынан, YouTube'дан, тияктан бияктан мен тарадым да. Анан ошол жактардан да көрүп, антипитонун өлө аркылуу андан мындан болгон телефондошуп таанышып алып, табышып алып эле, анан Кудай буйруса ырдап жүрөбүз. Жакшы жерлерде ырдадык, буга чейин дагы Ирина Мамашева мынакей бул Акталаанын тургуну, Акталаанын кызы, Акталаанын тургуну. Акталаадан буквально кече күнү келди. Ата ырдап, Ата ырдап келди, бирок атайын ырдайм деп бул эфирге келген жок, бирок баратам дегенден как раз ушул жака туш келип калды да, баратам деген калып жакында ушундай эмелер болсочу мен бараттым эле деди. Кудай алгаса кел дедим, өзү Акталаанын жеңиш айынан келди. Эки иштен бир иш. Абдан жакшы. Анан эми өнөр чөйрөсүндө табышкан, таанышкан карындаштарым ушунун баары. Кудай буйруса дагынкылар дагы көп, жаманы буйруса акындык менен элге таанышып көргөзүп турабыз. Ооба. Абдан жакшы. Дагы үч эректин үч кыз дегендей Акталаанын айымдары деп чыгып турсаңыздар, бул дагы өзүнчө бир чоң кубаныч деп ойлойм. Эми сөз бүткөн жерде музыка башталат дейт. Кайрадан эле катарды бузбай кийинки Зинагүл эжекебиздин дагы ырын угалы, комузуңузду кармап сөздү белендеп баштай берсеңиз болот. Анда мен сөз ойлону Замирбек Усунбаевдин кечирип кой деген чыгарманы окуп берсем. Майлы, жакшы болот. Акыны Замирбек Усунбаевдин репертуарынан таандык жакшы бир чыгарманы жаңырттыңыз. Эми Кубаныч ага баягы күлүктү күлүп көрсө 4 аягы туурап турат экен. Анысыкандай биздин эке мырдагандан кийин Ирин эжем дагы сөзүн камдап турат. Мен мынакей экөөнөн өтүп түшөм деп. Анысыкандай азыр Ирина эжекебиз ырдап берсин. Ирина Мамашева, Ирина эжекебиз дагы Гүлсүн Мамашевадан мынакей мен дагы буйруса өрнөк алып чыгармачылыкка талпынган сыяктуу болуп турат. Келиңиз анда кайсы ырыңызды ырдап бересиз? Жакшы болот. Анда эмесе мен Гүлбөбө Байбогоева эжекебиздин сөзүнө жазылган Сыйлашалы деген чыгарманы аткарып берейин. Келсе жаман келди азайтып, жолоткой көңүлдөн тазартып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жан күнөмө жашарды, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы
Can gününü yaşardı. Sür bilgin süydürü da bilübün. Yengene daradan katüldü. Dağılışımda gül kuraklı öngörü. Yengecetsin kadırlaşıp yürübün. Dağılışımda gül kuraklı öngörü. Kadırlaşıp yürübün. Ayağın sen de beni ayağın. Encülün sen de beni payağın. Sen silasan benden ele gitmezler. Ben de seni ardam doğuda yarımın. Sen silasan benden ele gitmezler. Ben de seni ardam doğuda yarımın. Sıylaşalı gün gaylandı ömrümü. Cırgaşalı kirdek beni kömürünü. Bir gezekte cer üstünde tanışpay kalarını. Çıldığında tömürümü. Bir gezekte cer üstünde tanışpay çıldığında tömürümü. Çıldığında tömürümü. Çıldığında tömürümü. Ay bara geldi. Рахмат Эрнеже. Өмүрүңүз, чыгармачылык жолуңуз эч качан түгөнбөсүн, чек болбосун. Кудай буйруса дагы да ырдап жүрө бериңиз дейли. Эми Гүлүп эжебизге кезек келип калды. Эжекебиз, негизи сиз дагы Акталаадан келдиңизби же биякта турасызбы? Мен Акталаанын кызымын. Ош областынын Өзгөн районунун келинимин. Не дайте мне Бишкектин превратиться в одну из Агордо этих. конушунда жашайм. Шаардан эле келдим. Баракелде. Эми баягы чыгармачылык деген адамдын көөдөнүнө батпайт экен. Аны жок кыла да албайт экенсиң. Анысы андай баягы жүрөктүн түбүндө тыбырчылап турат экен. Ошондуктан чыгармачылыгыңыздардын чеги болбосун деп тилек кылам дагы. Кезекти Гүлүп эжеме сунайын. Урматтуу теле көрүүчү, анда кийинки 4-чү эжекебиздин чыгармасына кезекти берейин. Рахмат. Эми мен саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Акталаа айымдары деп чыгып аткандан кийин Канке Эралиева эжебиздин Арча бешик деген ырын аткарып берейин. Жакшы болот. Неберелериме арнап жалпы эле кыргыз элинде, жалпы ар бир үйдө нарсте үнү жаңырсын деген тилекте ушу Арча бешик деген. Өтө жакшы тилек болду. Ушундай эле айтып койчу, айта кетүүчү жагдай болуп калды. Ушурдан пайдаланып, ушу арабызда отурган Гүлүп Алашованы жакында неберели болду. Неберем кут болсун, ошол неберени арнап туруп Арча бешиктерде кетесиң да. Буюрса, жакшы экен анда. Неберелерге жакшы чыгарма болсун анда.
uyku geçir harbi günü kuvansa ken suyunçulur eşik çekti Бизден мынакей биринчи болуп ырдаган Бактыбек эжебиз эми кайсы чыгарманы сунат болду экен? Эми жүп кылып бир жакшы ырдап бериңиз. Жакшы болот, рахмат. Калыбек Тагаев агайыбыздын сүйбөйт деп күчөсүң деген чыгармасы. Эң соңку чыгарма.
Yüzünme sürdürdü yüreğimin büyüdüğüne, suyumu davranacak süydü yürüsün. Ay armakla sürdürdü alçayımın gülünü, öldürün ay doktoram, örgütlük birlikte yürüsün. Örgütlük birlikte sürekli yürüsün. Örgütlük birlikte sürekli yürüsün. Örgütlük birlikte sürekli yürüsün. Ey barakelde. Эми сизден бир ыргалы комуздун коштоосунда. Боз ойго деген чыгарма кыргызым. Жакшы болот. Карарган тонун этеги карайып булуп кетеби, кара көз анда мен мындан кыйкырсам үнүм, какшасам үнүм, кыйкырсам үнүм жетеби. Ай, рахмат. Эми биздин ошол айтылуу Ак-Талаадан ат бастырып келген эжекебиз алыстан келсеңиз дагы мынакей чыгармачылыгыңызда бөктөрө келген экенсиз. Эми ырк уржунду ачыңыз дагы кийинки ырдугалы. Кийинкини чачыңызда. Репертуарды караңыз. Анда мен азыркы аткарылып турчу чыгармам Жашабайт адам кайрадан деген жакшынакай чыгарманы аткарып берейин.
аты орусча болгону менен өзү кыргызча чырдап турган билбежем. Сонурдап бердиңиз. Эми акылга барсаңыз эле хит болуп элдин баары тосулат эми сиз экранга чыккандан кийин. Жакшы. Бар болуңуз. Келген сайын Кубаныч агам менен кошулуп келип турсаңыз, биз дагы тартып турабыз. Анткени ыр деген жакшы, ыр менен жашаган жакшы, чыр болбосун, мынакей тынчтыктын баркын билип атабыз дегендей, анысы кандай тынчтык болуп турса, нан да болот, нандын артынан ыр да болот дегендей, анысы кандай үнүңүздөр өчпөсүн. Эми мынакей кыргыздын бир таза суусунан ичип, үнүн камдап турган эжекем турат. Гүлүп ажа, жана неберелерге арнадыңыз, эми кимге арнайсыз? Сенден жазылбаган ырлар. Жакшы болот. Кудай нерсе. Анча-мынча сүрөп туруңуздар. И бәлди деген болуп. Ай, рахмат. Сіздердің коштоочуңуздар да мыкты экен. Негизи баягы шакирттен баягы устаты мыкты болуп турса, көпкө чейин чуркайт дегендей, андай Кубаныч агабызды байкап жүрөбүз. Ар бир эфирге өзүнүн бир санаалаштарын, карындаштарын, таланттуу анча-мынча шакирттерин ертип келип калат. Буюрса,
Сиздин дагы чыгармачылыгыңызга чек жок. Өзүңүз дагы мындай ыр чүйрөсүндө жүрөсүз. Чыгармачылык ыр менен жүргөн адамдын жүрөгү таза болот экен. Анысы кандай Кубаныч агам жап-жаш бойдон. Рахмат. Ушу сөзүң мага жагып калды деппи? Бар болуңуз. Мына ушундай Акталаанын айымдарда болгон эжекелер коштоп турса, сиз ыр угуп, сиз жашырбаганда ким жашырат дегендей. Кийинкиде буюрса ат башыныкын, андан кийин дагы региондордун байкап көрөйүн деп атам. Ушундай кылып даярдаш керек болуп калды. Жакшы болду. Анан бири-бирине конкурент болуп атат, атаандашуулар болуп атат. Анан то есть жанагындай жарыш атаандашкан эмес, жарышып мындай биз да чыгалы деп турган жерлерден топтолуп, бир чети булар баягы бири-бири мисалы үчүн арасынан бирин-бири тааныбагандар ушул жерден таанышты да. Мен алып келип тааныштым. Анан бүгүнкү күнү буквально. Анан өздөрү да таанышып, анан баягы эже-сиңди болуп, жердештик болуп, жакшы болуп кеткендерине себепкер болуп берейин деп атам да. Ошондойго себепкер болгондо ушундай бир жакшы сүйүнүп атам дегенчи. Жакшы. Кубанычтамын. Сүйүнүчүңүзгө ортоктошпуз. Мына атыңыз айтып тургандай дайыма кубанычтын үстүндө жүрөсүз. Анан буюрса Актала ат башы кылып чыгарып турсаңыз, сиз мындай борбор болот экенсиз. Жерлерден чыгылып өзүм тааныган ошо кайсы жердик болсо, анан ошол айылдын, ошол регион, райондун эмелерин деп ойлоп атам да. Анан Кудай баягы алдыда бир Кудай билет аны кандай иш жашат албайбыз. Мына жакшы. Баягы Алыкул Усмонов агабыз жакшы айткан экен. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусуң жок. Берчи мага, ой Кубанычке, берчи мага жарым кашык музыка дегендей. Анысыңандай келиңиздер, сиздердин төртөөңүздөр камдап келген, демдеп келген, биширип келген хоруңуздар бар экен. Ошону суранайын деп турам. Кайсы ырга хор жасап келдиңиздер? Кубаныч агам айтып атат, жакында эле таанышып дегенден, кайсы убакта аны хор кылып жетиштиң деп мен таң калып атам. Ушул жерден даярдадык. Эми өздөрү Акталалык болсо, анан Актала жөнүндө бир жакшынакай ыр бар. Ошону ырдагыла десем, баары тең жабыл аяк. Анан кичине тексттеринен баягы телегөрчүлөр кечирип койсун, тиги тексттеринде баягы айрым саптарын жаткай билбей унутуп калгандар бар экен. Анан жазып алышты, ошол жерден отуруп даярдандык, бир аз эфирдин астында. Анан эми карап эле ырдап берип койгон эми, ырдап атып жаңылып калгандан көрө карап эле уялбай ырдап берип койгон. Баягы профессионалдуу ырчылар алдынан нотаны коюп, ырдагандай сиздер дагы коюп. Алар деле сахнадан туруп алып жанагы немеге коюп. Эң башкысы ошол жүрөктө болгон жакшы бир эргүүнү элге тартуулоо. Келиңиздер анда. Ошол чыгарманы төртөөңүздөр бир аткарып берсеңиздер, жуурулушуп бир чогуу. Үч куплет, даярсыңар кыздарым? Ай азаматтар, Акталаанын сулуулары гана бир төккүлөчү Актала жөнүндө.
сыйлықтаған сен менен атырдай жұпты гүлдөрүм абасы таза түндөрүм алтештеп бакка келенде актабаң сенсиз сүргөнүм атырдай жұпты гүлдөрүм абасы таза түндөрүм алтештеп бакка келенде актабаң сенсиз сүргөнүм актабаң сенсиз сүргөнүм актабаң сенсиз сүргөнүм Ай Азамат. Ай баракелде. Филармониянын чоң оркестрин башкарып аткандай мен дагы бияктан өзүнчө толкунуп отурдум. Жакшы, сонун хор экен. Муну керек болсо төртөөңүздөр дагы кошумча болуп жаңыртып чоң концерттерге ырдасаңыздар бир көркүнө чыга турган, Бул ырдалып жүрөт. Диапазону чоң экен да. Абдан жакшы. Бүгүнкү ыр кечебиз абдан элдин дагы купулуна толду деп ойлойм. Анткени сөзү дагы, ону дагы төп келген ырларды жаңыртып бердиңиздер. Эми баягы бир саатың бир кылымга тете дегендей, бүгүнкү бир саатыбыз кылымга тете эфир болду. Бул дагы кийинчерээк бир архив болуп, сиздер үчүн бир алтын фонд болуп калат деген бизде ишенич бар. Эми сиздерди бүтүндөй журт көрүп отурат, эл көрүп отурат, сиздердин жакындар, саналаштар көрүп отурат. Жанагы катарды бузбай бир эркин микрофон берейин, эл журтка салам деп коюңуздар, жакын туугандарга, үй бүлөгө дегендей. Бериңиз эже. Саламатсыздарбы? Күндөн баштап учурашпайынча кубанч агай уюштуруп ушу Актал айымдары деп биз дагы келип ушу Акталган кыздар деп көркүндөрүбүзгө ушу телевидение аркылуу алып чыгып атканына абдан ыраазыбыз. Бизге бакыт, ден соолук, чыгармачылык ийгүү болсун агайга. Анан ушундай кыздар Акталган өзүбүздүн мекенин, жерибизди атын чыгарып ырдап жүрө берелик. Баарыңарга чыгармачылык, ден соолук каалайм. Жакшы болуш керек. Экранга карап кол Түркүндөрүмө салам баарыңыздарга, аман эсен болуңуздар. Тынччылык болсун элибизде аман болсо ырыбызда жаңырып турат. Бар болуңуздар, баарыңыздар жакшы күнөм. Сиздерңиз. Мен дагы ошо Акталга жүргөзсө бүт жумурай журтубузга, кыргыз элиме салам айтам. Мен дагы абдан кубанычтамын. Ушу көптөн бери Кубан агай менен тааныш болуп ырдап жүргөнбүз. Анан ушу Акталалык эжелер менен ушу биринчи жолу кезигип ырдап атканыма мен да абдан кубанып атам. Мындан ары да ушундай ыр керберибиз уланып ырдап жүрө берелик. Баарыңыздарга аман эсен болгула. Ыр бар жерде ан бар, чыры жок. Жакшы ынтымакта, жайбаракат жашоодо жашайлы деп тилейм. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Элин эже. Урматтуу кыргыз элим, бир тууган кошуна колуң тели тең туш дегендей баарыңыздарга салам. Бүт кыска нуска. Күлп эже. Баягы кыз бала кайсы жерге түшсөң ошол жерден ырдап чордойт экенсиң, биринчи кайын журтума айтайын. Абдан жакшы. Ош областынын Өзгөн районунун Ана Кызыл айылындагы жалпы эле кайын журтума, жаштарга, досторго баардыгына салам. Андан кийин Актал районунун Коңурчок айылындагы төркүндөрүмө, тууган урук классташтарыма, бир туугандарыма, жалпы кыргыз элине ысык салам. Чоң рахмат. Мынакей Кубанчага кандай нарыктуу эжелерди баштап келген экенсиз, эки жакты тең караган дегендей. Рахмат, сиздер дагы чыгармачылыгыңыздарга ийгилик. Мынакей ушул Кубанч агам менен кубаныч тартуулап жүрөсүздөр. Репертуар ырлар толуктала берсин, дайыма ушундай шерине ырлар, ыр кечелердин көркүн ачып, эфирдин көркүн ачып жүрө бериңиздер. Ким Гүлп эжем ырдагандай неберелерге ырдап, эл журтка ырдап жүрүңүздөр деп тилек кылайын. Кубанч ага, эми өзүңүз командир катары, башчы катары, Тимур жананын командасы дегендей, өзүңүз бир жыйынтыктап берсеңиз. Рахмат. Эмесе кутмандуу, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ойлойм, могул жерде бүгүн ушу Акталганын суу айымдары, ырчы айымдары сиздердин көңүлүңүздөрдү жакшы эле көтөрдү го деп ойлойм. Анан ылайым эле ушинтип көңүлүңүздөр көтөрүңкү болсун. Элиме тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Сиздердин эфирге дагы аябай тунук эфир каалайм. Оболой бергиле, жер шарына, жер жүзүнө тааныла бергиле. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Баарыбыздын жерге жегибиздин, баарыбыздын тең бири-бирибизге мондай
жанагындай ага туугандарыбыз болобу, кимибизди болбосун, жамандыгыбызды Кудай көргөзбөсүн. Анан кече жакында эле мынакей күркүрөгөн күздүн башталышында 1-июнда, 1-октябрда карлар күнү болду. Кудайым төрүбүздө карларыбыз болсун, карларыбыз аман болсун. Аны этектеп таяп, алардын аркасынан бараткан биз аман бололу дегендей. Карысы бар, нырысы бар дейт. Ошол анан эми күркүрөгөн күздө мондай жакшынакай жыйым теримдер башталып, кышка камылга көрүп, жазга чейин камылга көрүп, ушундай элибиз эмгектенип аткан кези ошо үзүлдүү эмгектеринен ушундай кирешелүү пайдаларды көрсүн. Ошол эми айтып отурса сөзгө баардык жакшылыктарды кыргыз элине каалайм. Сиздердин монакей кыздарыма дагы ушундай чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушундай ынтымактуу болуп эле, ырдап шаңышып эле жүрө бергиле. Дагы региондогу ырчылар дагы силер дагы келип ушундай ырдап неметкиле, эфирге чыккыла, таанылгыла. Мен ойлойм тиги мен айткым келбейт, мени менен эле келип тургу деп. Башка музыкант менен деле өзүңөр деле келип эле ушинтип регион болуп ырдап турсаңар жакшы көрүнөт экен бул өзү. Мындай акталан айымдар деп, бир күнү ат башын дейт, бир күнү базар оргондуку дейт, бир күнү ноокаттыкы дейт, ушинтип келип турсак жакшы да. Анан ошону ойлоп ушинтип эметтим эле. Анан эмкиде Кудай буйруса ат башылыктар даярданып атышат, анан качан алып келем билбейм аларды. Эмесе ошол тунук эфир каалайм. Саламаттуу болуңуздар. Рахмат. Мынакей жогоруда сөз болду, кийинки айымдардагы камынып калып болуш керек. Бул эфир эстафета катары сунулгандай ойлоп калдык окшойт. Кудай буйруса акта ат баш менен чектелип калбайбыз. Дайыма таланттуу апалар биздин эфирибизди кооздоп ырдайм десеңиздер, биз кучак жая тосуп алууга даярбыз. Анткени биздин 7 каналдын таланттуу апалар берүүсү бир гана сиздер үчүн. Анысыгандай биздин төрүбүзгө келген бүгүнкү акталардын айымдарына ошондой эле кубанычтын ордосу болуп жүргөн Кубаныч агам ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктап атып, казак туугандардын бир жакшы сөзү бар. Анасы бар адамдар эч качан картаймайды дейт. Ушундай апалар турганда биз эч качан картайбайбыз. Бар бололу, бири бололу. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.